Ассаламу алейкум достор, кандайсыңар? Биз мотонун аркы бети Италия экен. Биз турган жер азыр Франция. Бир саат жерден бир мындай серпантинден өтүп, бир аз Тео-Вашингтон болгон серпантинден чыгып, андан кийин бир 15 километрлик туннелге киребиз буюрса. Ошол жерден оплата дорога кылып ушундай кылабыз. Ушундай дальнобойщик Европада иштеп жүргөн ушундай парковкалар бар. Почти баардыгы эле ушундай монда тренировкасы менен болбосо деле ушундай уютный кооз туалеттер менен. Тет жерде суу алып атат бир киши, көрүнүп атабы, көрүнбөй эле. Ушундай суусу менен бул эмнеси экен? Мондай батуттар менен бар экен берде. Батуттар секирсе болот экен. Карагылачы, мощный. Бул бир тренажерный эме турник бар экен бул жерде. Турникке тартынса болот. Бир жалаң женский окшойт. Наркотик мужской бу. Жок, женский экен. Наркотик мужской. Могу жерден суу чыгат. Кнопканы бассаң суу. Кооз жерлер. Мына мужской. Туалеттер ушундай. Туалеттерин көргөзгөн. Ар бир жерде эшик кирип туруп эшик жабасың. Эшик жабып коюп. Атсаң, кайра бассаң эле ачылат. Ар бир парковкада ушундай. Аралыктар ушундай жакшы парковкалар. 20 километрден. Польшада, Германияда 10 километрден, 5 километрден аралыктар ушундай. Францияда кирас алсыраак экен, кээ шаарлар. То есть кээ трассаларда. Мындай келип берге биз мындай природа келе турган жерде, тетирге төшөк салып алып, шашлык кылып, мындай эс ала турган жер, чынында эс ала турган жер. Тоолорду караң, тетиги жакта бирөөлөр парашютта секирип жүрүшөт. Тет жакта байдаркада жүрүшөт дегендей. Ошол макул жигиттер. Достор, если что, жазып тургула. Ар жак кооз жерлерди көргөзгөнгө аракет кылып турам.